Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен Кабуснама дастаны менен таанышмакчыбыз. Кабуснама кадимки турмуштан алынып жазылган чыгарма. Чыгарманын автору Кай Кабус бул китебин өзүнүн уулу Гилан Шахка арнап жазган. Китепке өзүнүн көп болгон, уккан, көргөн окуяларынан кошкон. Кай Кабус деген ким болгон? Кай Кабус өз заманынын алдыңкы жана билимдүү адамдарынан болгон. Өзгөчө музыка менен табият таануу илимдерине кызыккан. Кабуснаманы жазганга чейин көп окуп, көп изденген. Өз доорундагы маданий борборлордун баарына барып, тактап айтканда Самархан, Бухара, Хорезм шаарларында көбүрөөк болгон. Ал жерден илимпоздордун илимий-педагогикалык эмгектери менен таанышкан. Кай Кабус динге өтө кызыккан адам болгон. Ошол себептен 44 главадан турган Кабуснама эмгегинин 4 главасы ушул диний көз карашта жазылган. Чыгармасында дагы эмнелер туурасында жазган? Чыгармасында Кай Кабус ата-энени урматтоо, адамдын акыл таразасы, дос тандоо, кесип тандоо, конок күтүү, тамактануу адеби, ошондой эле менменсинүү, текеберчилик сыяктуу жат көрүнүштөр жөнүндө дагы уулуна айтып кеткен. Анда эмесе Кай Кабус айтып өткөн насааттардын айрымдарына токтололу. Ата-энени урматтоо жөнүндө эмне деп айткан? Ата-эненин негизги милдети сени бөпөлөп өстүрүү жана сага жакшылык кылуу. Ата-энең сени жан дили менен алпештеп, бапестеп багып чоңойткон. Эгер сен алардын көңүлүн оорутуп, кайгыга кириптер кылсаң, анда сен эч убакта сыйга татыктуу боло албайсың. Анткени ата-эне сен үчүн өлүмгө да даяр. Ата-эненин жакшылыгын билбеген адам башка бирөөнүн жакшылыгын да баалай албайт. Эгер сен өз перзентиңден урмат сый көрүүнү кааласаң, анда ата-энеңди урматта. Сен ата-энеңе кандай ызаат көрсөтсөң, перзентиң да сага ошондой урмат сый көрсөтөт. Перзент мөмөгө, ата-эне даракка окшош. Даракты жакшы баксаң, мөмөсү даамдуу болот. Ошол сыяктуу эле ата-энеңе көбүрөөк урмат сый көрсөтсөң, алар да сага ак батасын аяшпайт. Кай Кабус дос тандоо жөнүндө да уулуна жакшы насааттарын айткан. Азыр ошол насааттарга көңүл буралы. Тирүү адам доссуз болбойт. Кимдин досу көп болсо, айыбы ачылбайт. Эгерде досуң сенин душманыңды жакшы көрсө, андай достон сактангын. Акылсыз адамдар менен дос болбогун. Илимдүү, адамгерчиликтүү, ишенимдүү адамдар менен достош. Башыңа кыйын иш түшкөндө чыныгы дос сенден бурулуп кетпейт. Адамдар менен достугуң өтө ысык же салкын дагы болбосун. Досуң көп деп алардын бардыгына көңүл бөлө бербе. Алды артыңды байкап жүр. Досторуңдун ишениминен чыгып калбагын. Жарды болсоң дөөлөттүү менен достошпо. Өзүңө ылайык дос издегин. Өзүң дөөлөттүү болсоң, жардыны дос кылсаң, анын эч айыбы жок. Эгер досуңдун сенден эч себепсиз эле көңүлү калса, андай достон оолак болгун. Анын көңүлүн табуу үчүн аракет кылба. Ниети бузук, кинечил достон ыраак жүр. Көрө албас, арамза адамдар менен эзели дос болбо. Себеби ниети бузук наадандын көрө албастыгы эч качан оңолбойт. Мен силерге окуучулар Кай Кабустун дос тандоо жөнүндө, ата-энени урматтоо жөнүндө айткан насааттарынан айтып бердим.
Эмесе ушул боюнча тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма. Автордун, башкача айтканда Кайкабустун кайсы оюна кошулбайсың? Эмне үчүн кошулбайсың? Мына ушул жөнүндө жазгыла. Андан кийин 2 бөлүктүү күндөлүктү толтургула. Бул жерде Кайкабус айтып кеткен ойлордон 2 мисал келтирдим. Мына ушул 2 ойго карата өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Үчүнчү тапшырма. Сен өзүңдүн иниңе, сиңдиңе же карындашыңа дос тандоо жөнүндө кандай акыл айтат элең? Жана ата-энени урматтоо жөнүндө эмне дейт элең? Мына ушул 3 тапшырманы дептериңерге аткаргыла. Саламатта калгыла балдар.